Кара-Балтада башына ок атылган киши ооруканага чейин унаасын өзү айдап барган. Кара-Балта шаарында көп кабаттуу үйдөгү подъездин жанынан эркек кишинин башына белгисиз адамдар ок атып кетишти. Турмуш басылмасына маалымдалгандай, окуя кечээ 9 февралда саат 14:30 чамасында Кожомбердиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн жанында болгон. Ок эркек киши подъездден чыккан учурда атылган. Жергиликтүү тургундардын айтымында башынан жаракат алган киши унаага өзү олтуруп ооруканага жеткен. Акыркы маалыматтар боюнча учурда жабырлануучу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Кийинчерээк ок тийген жаран 1988 туулган НТ экени белгилүү болду. Маалымат Турмуш сайты. Орозо маалында болгон окуя: 12 жаштагы кызды зордуктаган молдо 20 жылга эркиндигинен ажыратылган. Молдо 12 жаштагы кызды зордуктап 20 жылга эркиндигинен ажыратылган. Бул маалыматты кечээ 9 февралда Бишкек шаарында уюштурулган жолугушууда Балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Бизге Талас облусунан тууганы молдо тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылган 12 жаштагы кыздын таэжеси кайрылды. Окуя Орозо маалында болгон, деди ал. Анын маалыматына караганда, эркек киши 20 жылга эркиндигинен ажыратылган. Молдо тарабынан туугандарынын кыздарына көрсөтүлгөн сексуалдык мүнөздөгү адепсиз аракеттер биринчи жолу эместиги аныкталды. Мындан тышкары 13-14 жаштагы башка кыздар дагы зордукталган. Биз бардык органдар менен байланышып адвокаттарды бердик. Маалымат компаниясынын жардамы менен биз соттордун иштерин көзөмөлдөөгө алдык. Биринчи инстанцияда ага 1 жыл 6 айга эркинен ажыратуу чечими кабыл алынган болчу. Ал киши 20 жылга эркиндигинен ажыратылгандан кийин биз акыйкаттыкка жеттик, деди Турдубекова. Аталган фонддун жетекчиси башка жабырлануучулардан арыздар келе электигин кошумчалады. Себеби көпчүлүк мындай кыздар энесиз өсүп, туугандарынын үйүндө жашап, ата-энеси ажырашып кеткен үй бүлөлөрдөн чыккандар. Коомчулук өздөрүнүн жеринде эмне болуп жатканын билишет, бирок эмнегедир ал көйгөйлөрдү көргүсү келбей көз жаздымда калтырышат, деди ал. Маалымат Турмуш сайты.